Мәселе Кыргыз Республикасының Министрлер Кабинетінің төрағасы тарабынан демилгеленип, 2022 жылдың 24 октябрында каты менен жөнөтүлгөн Кыргыз Республикасының социалдык фондунун 2022 жылга бюджети жана 2023-2024 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окуга киргизилет. Баяндамачы Алиев Бахтияр Жеңишбекович, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу социалдык фондунун төрагасы. Чакырылгандар Байсалов Эдил Жолдубаевич, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары. Келдиби? Сөз президенттин жана азыр бир минут. Министрлер Кабинетинин өкүлүндө. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Ермекович, Эдил Жолдубаевич Байсалов бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актеру Мурадилов Азиз Усеновичтин акыркы сапарга узатуу боюнча иш-чара менен жүрөтүлө. Экинчи. Бакитаев Алмаз Кушбекович бул жерде, Базарбаев Кудайберген Базарбаевич. Келдиби? Муканов Азамат Кеңешевич. Бул жерде Кыдыргычев Исламбек Намырзбекович, бул жерде Астанбеков Умар Алымбекович. Өзүңүз келдиңизби? Урматтуу депутаттар, не кылайлы, баяндаманы уга берелиби? Кандай дейсиздер? Каршылык жокпу? Соцфонд. Каршылык жок болсо, анда баяндаманы жасай бериңиз. Урматтуу Данияр Ермекович, урматтуу депутаттар, социалдык фонддун 2022 жылга такталган бюджети кирешелер боюнча 78 миллиард 375 миллион сом суммасында же бекитилген бюджеттен 9 миллиард 864 миллион сомго көп түзүлдү. 2021 жылга карата өсүш 15 миллиард 821 миллион сомду же 125,3% түздү. 2022 жылы такталган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 48 миллиард 545 миллион сом суммасында же бекитилген бюджеттен 6 миллиард 856 миллион сомго көп пландалууда. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 28 мартындагы номер 95 Кыргыз Республикасынын бюджеттик чөйрөсүнүн кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттарын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгынын негизинде бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлердин айлык акысынын жогорулашы жана уюшулган сектордун айлык акысынын бир катар жылдардагы орточо өсүүсү эске алуу менен камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 2022 жылга түшүүсү 6 миллиард 856 миллион сомго жогорулатылды. Анын ичинде жеке ишкерлерден түшкөн каражаттар 489 миллион сомго көбөйдү. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар боюнча такталган керектөөлөр 29 миллиард 352 миллион сомду түздү. Же бекитилген бюджеттен 2 миллиард 676 миллион сомго көп. Бул пенсионерлердин санынын көбөйүшүнө жана макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүшүнө байланыштуу. Ошондой эле 2022 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгүн 3170 сом өлчөмүндө белгиленишине байланыштуу. 2022 жылга такталган бюджеттин долбоорунда башка кирешелердин түшүшү 478 миллион сом суммасында же бекитилген бюджеттен 331 миллион сомго көбүрөөк такталды. Башка кирешелердин түшүшү ишканалардын акцияларынын боюнча дивидендтерден 99,4 миллион сомго, убактылуу бош акча каражаттарын мамлекеттик баалуу кагаздардан жайгаштыруудан 20,2 миллион сомго, эсептердеги акча каражаттарын калдыгына эсептелген туумдар 141,6 миллион сомго, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн кечиктирилип жана толук эмес төлөнгөндүгү үчүн эсептелген туумдар жана айыптардан 65 миллион сом көп пландалууда. Кечиресиз. Урматтуу депутаттар, бул жерде карабай калыппыз. Мына 5-чи маселе, соцфонд маселеси, бул бюджет 22 жылдын бюджети. Анан 6-чы эле маселе, ошондо эле кандай дейсиздер? 10 мүнөт бир баяндама, 10 убакыт кетирбей, өкөнү бир эле маалымат берип кетиңиз, суроо жоопту бере беребиз, анан дошко келгенде өзүнчө коюп беребиз. Макулбу? Ошо 23-тү дагы кошуп айтып кете бериңиз.
Социалдык фонддун 2022 жылга бюджетинин чыгымдары 72 миллиард 489 миллион сом суммасында такталган. Бул бекитилген бюджеттен 107,8%га же 5 миллиард 224 миллион сомго көп. Өткөн жылга салыштырмалуу өсүш 11 миллиард 731 миллион сомду түздү. Электр энергиясы үчүн компенсацияны эске алуу менен пенсияларын төлөөгө такталган чыгымдар 59 миллиард 269 миллион сомду түзөт. Же бекитилген бюджеттен 3 миллиард 806 миллион сомго көп. Бул өсүш 2022 жылдын 1 октябрынан пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүгүнүн индексацияланышы менен байланыштуу. Пенсияларды жогорулатууга социалдык фонддун бюджетинде 4 миллиард 424 миллион сом каралган. Мындан тышкары өзгөчө статусу бар Баткен облусунун чек ара аймактарында туруктуу жашаган пенсионерлердин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 18 февралындагы номер 91 токтому менен пенсияга ай сайын 2000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөмдөр белгиленген. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 1 сентябрындагы номер 373 жарандар айрым категорияларына ар айлык социалдык жөлөк пулдардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2021 жылдын 15 ноябрындагы номер 265 токтому менен 2022 жылдын 1 январынан тартып багуучунан айрылгандыгы боюнча пенсия алуучу ар бир баланын пенсиясынын базалык бөлүгүнүн өлчөмү атасынан же энесинен айрылган учурда 2000 сомго чейин, ошондой эле экөөнөн тең айрылган учурда 6000 сомго чейин жеткирилди. Социалдык фонддун алдын ала эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын 1 октябрына карата пенсионерлердин саны 735 миң адамды түздү. Пенсионерлердин сөөгүн коюуга жөлөк пулдун өлчөмү пенсиянын базалык бөлүгүнүн 10 эселеген өлчөмүндө белгиленген. Сөөгү коюуга жөлөк пулдарды төлөп берүүгө 2022 жылы 510 миллион сом суммасында каражат каралган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 2022 жылы 3 миллиард 541 миллион сом жумшоо пландалууда. Анын ичинде 56 миллион сом суммасында карыздарды жоюу боюнча чыгымдар кошулган. Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондун каржылоо 671 миллион сомду түзөт. Мында 238 миллион сом суммасында карыздарды жоюу боюнча чыгымдар камтылган. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 2022 жылы 2 миллиард 728 миллион сом суммасында пландалып, инвестициялоодон түшкөн киреше 3 миллиард 533 миллион сом суммасында такталды. 2023-2025 жылдарга киреше бөлүгү мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча колдонуудагы мыйзамдарга ылайык 2023-2027 жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолунун 2021 жылдын бюджетинин аткарылышынын жыйынтыктарынын жана 2022 жылдын 1,5 жылдыгында бюджеттин аткарылышынын алдын ала жыйынтыктарынын негизинде түзүлдү. Социалдык фонддун 2023 жылга бюджетти кирешелер боюнча 96 миллиард 229 миллион сом суммасында, же 2022 жылга такталган бюджеттен 17 миллиард 854 миллион сомго көбүрөөк түзүлдү. 2021 жылга карата өсүш 33 миллиард 675 миллион сомду, же 153,8%ды түзөт. 2024-2025 жылдарга киреше 101 миллиард 403 миллион сом, жана 107 миллиард 107 миллион сом суммасында болжолдонууда. 2023 жылга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 54 миллиард 485 миллион сом суммасында болжолдонууда. 2022 жылга такталган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүнө салыштырганда өсүш 112,2%, же 5 миллиард 940 миллион сомду түздү. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өсүүсү уюшулган сектордун айлык акысынын өсүүсү жана жеке ишкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жыйналышынын өсүшүнүн эсебинен пландалууда. 2024-2025 жылдарга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүнүн божомолу 57 миллиард 620 миллион сом жана 60 миллиард 960 миллион сом суммасында белгиленүүдө.
ишканалардын акциялары боюнча түшкөн дивидендтерден эсептердеги акча каражаттардын калдыктарына эсептелген пайыздардын, туумдардын жана айыптардын регресстик талаптарды коюудан жана башка булактардын эсебинен 2023 жылы башка кирешелердин түшүшү 387 миллион сом суммасында пландалууда. Азыр бир секунд. Данияр Бек, суроо эле өтөрбөйлү азыр. Бүт бар берилди, документтер бар, угуп атабыз, көрдүк. Не дейсиздер? Туура көрсөңүздөр. Урматтуу депутаттар, Марлен Абдрахманович сунуштап атат. Негизи баардыгыңыздарда маалымат бар, отчеты бар. Негизи биз азыр мына цифраларга таянабыз да. Азыр сунуштап атат, ушу доклад токтотуп эле суроо жооп көтөрүлүп дейт. Кандай дейсиздер? Каршылык жокпу? Каршылык жок болсо, анда суроо жоопко жазылыңыздар. Сөз депутат Нарматова Надира Азимовнага берилет. Рахмат. Айтсаңыз, урматтуу баяндамачы. 2023 жылга биздин өзүңүздөрдүн пенсияларды көтөрүү боюнча пландаштырылган кандай варианттарыңыздар бар? Канча жолу көтөрөсүздөр, канча суммада, кайсы мезгилдерде ошол пландаштырылып киргизилдиби конкреттүү түрдө? Надира Азимовна, могу 2023 жылдын бюджетине бүгүн азыркы берип атканыбыз 1 миллиард 480 миллион киргиздик. Бул 8% өсүүнү коюп атабыз, пенсия кошкондо 8%га. Жалпы түрдөбү? Жалпы түрдө 8%. Анан бирок мен ошондо сиздер жалпы суммасынан эсептеп атасыз 8% же жана базалык немеден? Бул страховой частина, камсыздандыруу бөлүгүнө. Камсыздандыруу. Анан кийинки жылдын башында жайчы белгиленет, базалык бөлүгүнө кошулабы, ал кошулса анын баарын кошуп туруп анан эсептейбиз. Могу 2023 жылдын бюджетине да тактоо киргизебиз. Бул жерде мына 5 миллиардка көбүрөөк деп атабыз. 2022 жылдын аягы менен 5 миллиардка көбүрөөк болот деп чогулткан акчабыз. Бул акчаны дагы биз ошо пенсия көбөйтүүгө жумшайбыз. Эмненин эсебинен чогултуп атасыздар? Жанагы банктардагы турган каражатты? Надира Азимовна, бул мына 2022 жылы такталган бюджетибиз 78 миллиард болуп атат. Бул жерде камсыздандыруу төгүмдөрү 6 миллиард 856 миллион сомго бизде көбүрөөк түшүп атат. Республикалык бюджеттен ассигнование 2 миллиард 676 миллион сомго көбүрөөк болуп атат. Ушунун эсебинен Республикалык бюджеттен канча дейсиз? 2 миллиард 676. Эмненин эсебинен көбүрөөк бөлүнүп атат? Бул 2022 жылы 1 октябрдан өзүңүз билесиз, пенсияны көтөрбөдүк 33%га. Ошонун эсебинен республикалык бюджеттен ассигнованиябыз көбөйдү. Ошондо канчага барып калат? Кийинки Ожидаемый 23 жылы 8%га деп атабыз. 1 миллиард 480 миллион жумшаган жатабыз. Анан бул именно камсыздандыруу жагын эле көтөргөндү сунуштап атабыз 8%га пока. Кийинки жылы жалпы канчага көтөрөбүз да жылдын башында 1-кварталда айтабыз го, эсептеп чыгып. Сиз азыр мага айткан 8% камсыздандыруу жагын көтөрөбүз дегенди 23 жылдын жыйынтыгы менен айтып атасызбы? Ошондой болот деп. 23 жылдын бюджетине 1 миллиард 480 миллион сом киргизип атабыз 23 жылга азыр пенсияны көтөрүүгө. А 1-кварталда да кайсын айтам деп атасыз? 1-кварталда азыр эсептейбиз да тиги бюджеттен базалык бөлүгүнө кошобузбу, кошпойбузбу, Минфин менен сүйлөшөбүз. Эгерде кошпой турган болсок, мына бизде ашыкча дагы акча чогулуп атпайбы, түшүп атпайбы? 5 миллиард 800. Ошол акчалардын эсебинен дагы канчасын көтөргөнгө жумшайбыз. Ошонун баарын эсептеп туруп 1-кварталда белгилүү болуп калат го бизге канчага көтөрөбүз дагы. Ошондо пенсия алуучулардын бардыгына катар болобу же өзүнчө кайсы категорияларга кетет? Камсыздандыруу бөлүгү болсо бардык пенсионерлерге. Базалык бөлүк болгондо кайсы категорияларга сунуш кыласыңар? Базалык бөлүккө пока андай чечим кабыл элекпиз базалык бөлүктү көтөрүүгө. Бирок базалык бөлүк өзүңүз билесиз пропорционально көтөрүлөт.
То есть 20 жыл аял кишилерге, 25 жыл эркек кишилерге, 10 жыл, 7 жыл болгондорго алардыкы базалык бөлүгү пропорционально көтөрүлөт. Жанагы теңдештирүү жактары жокпу быйылкы жылдын бюджеттеринде? Теңдештирүү жагын азыр Надира Азимовна биринчи окуудан өттү, жана эмеге закон о государственном социальном пенсионном обеспечении ошого 11 өзгөртүүнү киргизип атабыз. Ошол мыйзамдын негизинде көп сунуштарды киргизип атабыз. Эгерде ошол мыйзам өтө турган болсо, анда жакшы сунуштарыбыз бар ал. Кайсыл багыттагыларды теңдештиресиңер ошондо? Себеби теңсиздик Биз ал жерде айтып атабыз, минимальный трудовой стаж киргизебиз деп атабыз, 5 жыл деп. Анан пропорционально деп атпаймынбы, 7 жыл, 10 жыл депчи. Базалык бөлүгү 1780 сом болуп атпайбы азыр бүгүнкү күндөчү. Ошону пропорционально көтөрүп атабыз. Эгерде 5 жыл трудовой стаж киргизе турган болсок, анда бардыгына подряд 3170 сом болот, пропорционально болбой. Азыр ошо 3170 дагы белгилүү гана категориялар кошулуп калды да кечегиде. Ошон үчүн дагы наразычылык көп болуп атат элдин арасында. Бул жерде Надира Азимовна, жалпы пенсионерлердин саны бүгүнкү күндө 740 000 адам болду. Ошонун 10 000 адамы ошолордуку азыраак да бүгүнкү күндө. Жалпы 740 000 адамдан. Сиз айткан 10 000 адам пенсияны да аз алат, кошулганда да аз кошулуп, бирок иштегенде алар көп жумуш жасаган адамдар болот да, негизинен кара жумуш менен шугулданган адамдар. Мектепте мугалим болуп иштегендер, саламаттык сактоо тармагында иштегендер, көбүнчө бюджеттен айлык алгандардын арасында акыл эмгеги менен иштегендердики ошондой аз 10 000 катарына кирип калып атат да, сиз айткансыз. Надира Азимовна, ал ошол эме болуп калат да, бүгүнкү күндө биздики билесиз да, канчалык көбүрөөк төлөсө ошончалык пенсиясы көбүрөөк болот. Жок, ал накопительный боюнча ошондой. Бирок мурда андай болгон эмес да, туурабы? Башынан эле ушундай, Надира Азимовна. Страховой принцип сакталат соцфонддо. Соцфондко канчалык көбүрөөк төлөсө ошончалык көбүрөөк пенсия алат. Анан жанагы эмени айтып атпаймынбы, тиги трудовой стажы жетпей калгандардыкы алардын пенсиясы азыраак болуп калат да. Анан ошону жана мыйзамды киргизип атпайбызбы, биринчи окуудан өттү депчи. Ошону именно ошол адамдардын пенсиясы кичине көбүрөөк болсун деп ошону киргизип атабыз сунуштарыбызда. Эгерде өтүп кетсе, базалык бөлүгүн бардыгыныкын бирдей кылып теңдейбиз. Анда көтөрүлүп калат, сиз айткандай. Себеби союздун мезгилинде жанагы азыр накопительный болгон менен анда башкаруу системасы, мамлекеттин саясаты дагы башка болгондагы колхоз совхоздордо иштеген адамдарга айлык акы аз жазылып калгандагы көбүнчөчү. Анан мугалимдердин айлыктары дагы аз болгон. Бирок алардын ушул түшүндүрүү иштери жок болгондо, накопительныйда канча акча чогултсаң ошончо пенсия аласың деген түшүнүк жок болгон үчүн адамдар ушул айлыгына да кызыккан эмес. Соцфондко төлөнүп атканына да кызыккан эмес да. Мына акыркы ушул эгемендүүлүктү алгандан бери анан адамдар кызыга баштады. Себеби мен канча соцфондко төлөсөм, ошончо пенсия алат экенмин деп. Мурун ошол түшүнүк болбогондуктан ошол мезгилдегилер азыр аз алып калган үчүн наразычылык көп болуп атат да. Себеби жана теңсиздик, теңдештирүү жагын карайсыздарбы деген сурооду мен бекер берген жокмун да. Ошону бардыгын анализдеп, тактап чыгыш керек да. Себеби көпчүлүк жерде элдин өзүнүн бул жерде күнөөсү жок да. Себеби колхоздорду, совхоздорду байытуу максатында көп пайданын бардыгы пайдалангандагы элдерге аз каражат бөлүнгөн, айлык акысы да аз болгон, жанагында кызыктыруучу жагдайлар менен иштете берген адамдарды. Ошонун натыйжасында накопительныйга айлык көп сумма аз түшкөн дагы, пенсия дагы аз болуп калган да. Бул себебинде реальный жакка карай турган болсок, элдерден күнөөлөбөшүбүз керек да, сен аз иштедиң деп. Тескерисинче, союздун мезгилинде эл көп иштеген, аябайчы, каражат аз алган. Ошон үчүн накопительныйне дагы аз түшүп калгандагы пенсиялардын суммасы аз болуп калган да. Ошон үчүн ошол жактарды эске алыш керек да. Мен сизге сунуш катары айтып атам да, жана анализдеп эсеп чыгарганда ушул маселени эске алышыңар керек да. Ошо эске алабыз. Рахмат. Дагы суроолор барбы депутаттар?
Кийинки сөз депутат Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке берилет. Бактияр Жеңишбекович, 2022 жылдын башынан тартып отчеттук мезгил ноябрь айынын башынан камсыздандыруу боюнча карыздын көрсөткүчтөрү кандай болду? Отчеттук мезгилге ноябрь айы. Биринчи октябрдан өзүңүз билесиз, пенсия көтөрүлдү. 1 айлык потребный сумма октябрь айында 5 миллиард 900 миллион сом болчу. Бүгүнкү күндө мына декабрь айын берип баштадык. 6 миллиард 200 миллион сомду түздү. Бүгүнкү күндө пенсия боюнча абсолютно карызыбыз жок, толугу менен берип атабыз бардыгын. Анан эме коммерциялык банктар депозит, мамлекеттик баалуу кагаздар, мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун каражаттарын жана инвестициялоо динамикасы кандай болуп атат азыр? Жалпысынан накопительный фондубузда 34 миллиард 466 миллион 504 миң сомубуз бар. Анын 29 миллиард 221 миллион 458 сому мамлекеттик баалуу кагаздарда, 3 миллиард 829 миллион 937 миң сомубуз бул 10 коммерциялык банкта жайгаштырылган. Бүгүнкү күндө. Рахмат. Рахмат. Сөз Талиева Камила Абдразаковнада. Рахмат, Айсара Нышанова. Урматтуу баяндамачы, мен өткөндө жыйындар залында да айттым эле да мунугу. Пенсиядан сырткаркы пенсияга жанагы булар эмгек китепчеси жок, учурунда төлөбөгөн, жана пособие алуучулардын тагдыры боюнча, мисалы булар азыр бүгүнкү күнү 2000 сомун эле алат да булар, туурабы, пособияны. Булар ошол пособияны пенсия деп алышат да. Булар негизинен баягы биринчиден төлөбөгөндөр учурунда, экинчиден ушу бир категория ушул мындай көңүл борборунан анчейин алынбай жүрөт да, мына этникалык кыргыздар да. Көпчүлүгү мисалы Тажикстандан чыккан кыргыздар, биздин Лейлик районунда өтө арбын. Буларга эмгек китепчесин дагы бербей, документтерин да алып чыгып, баягы тиги өткөндөгү кырсыкта бүт эле ушул кара башын алып эле качып чыгышты да. Анан документин ала албай келет буларчы эмгек. Анан ушулар пособие менен чектелип калып атат да. Ушуну дагы бир мына эми реформа жасайбыз дегенден кийин бир мындай категория менен киргиздирип, ушул эми бүгүнкү күнү булар да биздин жарандар. Мына азыр чыгып жарандык алышты алды. Арты мына кезекте турат, арызын жазып күтүп отурган канча. Ушу 2000 сом пособие чегерилип калып эле, анан бул эми 2000 сом менен жашап болбойт. Азыр инфляцияны көрүп атасыз. Ушуну дагы перспективада мынагу ушул сунушту экинчи окууда айтып атамын, киргизгилечи. Ушуну төгөрөгөндө кандай кылып мына мен мына официалдуу неме берейин, бул жерде тиги эме да кетип атат, стенограмма. Ушуну 3-чү окууга чейин киргизе аласыңарбы? Сунушту карап көргүлө. Эми силер адистер, эксперттериңер бар да, туурабы? Туура. Бул боюнча карап чыгып, эске алып, эске алгыла. Себеби бул аябай чоң проблемасы бар. Анан мынагу ошол учурунда жанагы дыйкан фермерлер, дыйкан талаачылыкты иштеп жүргөн региондогу эле өзүбүздүн ошол жарандарыбыз учурунда төлөбөй калып, анан пенсияга чыгаарда гана чуркап калышып атпайбы? Ушул дыйкандарыбыздын дагы элдин ичинде барып түшүндүрүү иштерин мен дайыма айтып атам, күчөтөлү. Бул абдан чоң маселе болчу. Учурунда мына төлөбөсөңөр мындай дегендейчи. Анан үчүнчү, бизде 80 жаштан ашык өйдө пенсионерлерибиз 70 миңден төгөрөк экен. Ушуларга бир мындай бир Кудай өмүр берсин, картаңдарыбызгачы. Ушул бир мындай бир колдоо иретиндеби кошумча киргизүүнү перспективада карагалачы. Бул жерде 80ден өткөн пенсионерлерге бизге пенсиясына 1000 сомдон кошулат. Бар. Жок, ал бир эле 1000 сомдон кошулуп атат. Дагы ошонун үстүнө деп атамын да мен.
дагы бир карап чыгабы? 80 болбосо 85тен өйдөгү же 90дон өйдөгү дегендей ушу 1000 сомдон болсо дагы бул дагы абдан чоң айыл жеринде региондо стимул болот булчу. Карап чыгабы? Ушуну дагы бир карагыла. Эми Кудай өмүр берсин, кары картаңдарыбыз көп жашасын. Бул пенсия келерде ушундай кубанышат да. Тиги ушуну дагы бир карап көрсөңөр, мен муну сунуш иретинде айтып атам, карагыла муну 3-чү окууга чейин карап келгиле. Рахмат. Рахмат. Мен өткөндө сизге суроо бердим эле да. Башка сунуш эмес, суроо жокпу? Мен өзүмкүн берип алайын анда. 380 миллион боюнча. Банкта турган туура деп атасыздар да, ошо нарушенияга кирет, Бактияр Жеңишбекович. Сиздер ошо банкта кармап коюп атасыздар 3 ай. Эми сизге бул да сунушта, эмкиде мына пенсионерлер пособие алгандар күтөт да, сиз андай нааразычылык жок дедиңиз эле, менде бар. Ошон үчүн арыздаттануулар бар да, ошону банкта кармагандан көрү, ошо кимге керек болсо, зарыл болсо ошол аймактарга жөнөтүңүздөр. Элдер пенсия менен жашашып атат да. Туурабы? Ошо пенсионерлерди, пособие алгандарды ойлоп койсоңуздар. Рахмат.